Биздин каналга жазылып, пайдалуу кеңештерди билиңиздер. Маянадан айлыкка чейин эптештирүү адамдардын көбүнүн турмушундагы ураан ушул. Бирок керек болуп калат деп бир аз тыйын топтоп ыңгайы келсе көбөйтүү керектигин көпчүлүк түшүнөт. Акчаны көбөйтүүнүн бир нече жолу бар. Кезектеги макалада дал ушулар тууралуу. Топтогон тыйынды жаздык алдына же байпакка катып сактаган жакшы деген да пикир бар. Бир жагынан бул ишенимдүү жол, бирок инфляция байпакты кыйла жукартып кое турганын унуткарбоо кажет. Бир казына таап алдыңызбы? Таекеңиз тартуу кылдыбы? Айтор 100 000 сом топтодуңуз дейли. Келиңиздер бир аз эселентип алуу үчүн кандай жолдор бар экенин, канчалык кирешелүү жана кандай тобокелдиктери бар экенин карап чыгалы. Алтын жана монеталар. 2015-жылдан бери Улуттук банк кыргызстандыктарды акчасын алтын түрүндө сактай билиш үчүн сатыкка алтын куймаларын чыгарууда. Куймалардын 1 граммдан 100 граммга чейинки салмактагы баш аяк 6 түрү бар. Ушуга чейин 2200 килограммдан ашуун баалуу металл сатылган. Өлкөнүн башкы банкы алтын куймаларын сатып гана тим болбостон, жарандардан кайра сатып да алат. Сатуу жана сатып алууда баа күн сайын алмашып, баалуу металлдар рыногунун Лондондук ассоциациясынын андан мурунку күнкү фиксигине жараша коюлат. Баанын өйдө ылдый болушунан деле дурус акча табууга болот. Маселен, 2015-жылдан тарта 1 грамм салмакта куйма алтындын баасы 1,2 миң сомго чейин же 30%га өстү. Демек, Улуттук банктан куйма алтын сатып алып, кийин кайра өзүнө сатып ушунча пайда табууга болот. Ал эми эң чоң салмактагы тагыраак 100 граммдык куймадан бул жылдар аралыгында 117 000 сом же 50% киреше алууга болмок. Былтыр алтын куймаларынын баасы айрыкча өскөн. Бул тажрыйба мындай алтын куймалары келечекте акча сактоо гана эмес, анын санын арттыруунун бир жолу экенин айгинеледи. Бирок баары баалуу металлга болгон дүйнөлүк баага жараша. Башкача айтканда, дүйнөлүк рынокто алтын баасы төмөндөп кетсе, жогорулаганча күткүчө же акчага зарыл турсаңыз, арзан түшсө да сатууга туура келет. Инвестициялоонун башка бир варианты коллекциялык монеталар. Адатта булар жез, никель, чанда күмүш жана өтө сейрек алтындан куюлат. Бир нече жыл мурун Улуттук банк жез никель монетасынын бир түрүн 350 сомго саткан. Сатык аягына чыккандан көп күн өтпөй, ошол эле монета колдо 500 сомдон кем эмес баада сатылган. Кемчиликтеринин бири, эгер дароо акча керек болсо, жакшы баада сатып үлгүрө аларыңыз арсар. Бирок коллекционерлер үчүн мындай монеталар өтө кызык. Баалуу кагаздар. Кыргызстанда жекеде, мамлекеттикте баалуу кагаздар чыгарылат. Ар бирин өзүнчө талдап чыгалы. Мамлекеттик баалуу кагаздар казыналык векселдер. 1 жылга чейинки мезгилге 4-5% кирешеси менен жана кирешеси 6%дан 11%га чейин, 2 жылдан 10 жылга дейре айлантылуучу казыналык облигациялар. Жеке тараптар банк аркылуу гана сатып ала алышат. Жеке баалуу кагаздар биринчи кезекте облигация жана акцияларга бөлүнөт. Облигациялар белгилүү бир мөөнөткө бекитилген пайыз, ал дароо жазылат менен чыгарылат. Үстөгү аркыл 15% менен да 22%дыгында табууга болот. Ал эми акциялардын кирешелүүлүгү ишкананын каржылык ийгиликтерине жараша аныкталат. Ошол себептен сатып алуудан мурун бардык шарттарын карап, ошондой эле компаниялардын отчетторун, беделин жана каржылык абалын талдоо зарыл. Андан тышкары брокерлер менен да кеңешип иш кылыңыз. Банктагы аманат. Эсиңиздерге дароо сала кетели, аманат, депозит жана эсеп бул эки башка нерсе. Эгер эсебиңизде акча сактасаңыз, сизге пайыз чегерилбейт, бирок каалаган убагыңызда алсаңыз болот. Аманат сиз тагындаган мөөнөткө салынат. Пайызы төмөндөр боюнча төлөнөт, бирок мөөнөтүнөн эрте алгыңыз келсе, келишимди жокко чыгарган соң гана акчаңыз колуңузга тиет. Буга бир топ убакыт талап кылынат. Адатта аманаттык эсепке адамдар эки себеп менен: пайызы топтолгон акчаны инфляцияга жедирбеш үчүн жана акчаны болор-болбос нерсеге сарптап жибербеш үчүн акча салат. Негизи салымдар сом же доллар түрүндө салынат. Доллар менен салынганда пайыз төмөн болот. Мисалы, 1 жылга банкка улуттук валютада 9-9,5% менен салсаңыз, доллар түрүндө 2,5-3% гана болот. Эске салсак, мамлекет 200 000 сомго чейинки салымдарга кепил болот. Мал багуу. Айрым жарандар жаз алды менен жаш мал сатып алып, жайлоодогу чабандарга төлөп бактырышат. Ысык көлдө фермерлер ой бөлүшкөндөй, жазында музону 25-30 000 сомго сатып алып, күзүндө орточо 40 000 сомго сатууга болот. Чабандын акысы айына 250 сомду түзөт. Демек, күздө мал жакшы сатылса, ортодо жакшы пайда түшөт. Бирок тегеректеги уурлар менен карышкырларды унутпоо керек. Ошондуктан мындай салымдын тобокелдиктерин алдын алуу үчүн эң обалы ишенимдүү чабан тапканыңыз оң. Бүтүм. Кандай болгон шартта да акчаны бир жака салууну чечсеңиз, анда рынокто бардык шарттарын жана башка параметрлерин тыкыр изилдөөңүз абзел. Бул багыттагы адистердин кеңешин да тыңдооңуз керек. Ошондо тобокелдиктерди болушунча азайтып киреше алууга болот. Биздин каналга жазылып, пайдалуу кеңештерди билиңиздер.